Кыргыздын желегин желбиретим келет. Олимпиаданы утам буюрса. Балдар осы Азияға барып атат, мирлерге барып атат. Ушинтип колдосо, балдар өзөт. Таластагы бокс өнүгө берсин. Альянс Алтын Таластагы бокс спортун өнүктүрүүгө чоң салым кошууда. Бул жолу компания Талас шаарындагы балдардын спорт мектебине бокс менен машыгууга керек болгон спорттук жабдыктарын түрүн алып берди. Бул компаниянын алгачкы көмөгү эмес, буга чейин да кол сунуп, спорттун бул түрүнө ар тараптуу жардам берген. Аллага шүгүр, Альянс Алтын компаниясына жардам берип атат, жардам берген жокпуз дебейбиз. Балдар осы Азияға барып атат, мирлерге барып атат, ошо жака да демөөрчүлүк болуп жардам берип атат. Рахмат Альянс Алтын компаниясына, Батыр акебизге рахмат. Биздин бокс федерациясынын президентине Болот байкебизге рахмат. Ошолордун баардыгы себепкер болуп, ушул даражага келип атабыз. Бокс өзүп атат Талас областында, Аллага шүгүр. Көбүнчө ушу Альянс Алтын демөөрчү болуп жардам берип атат да. Ушинтип колдосо, балдар өзөт. Жакшы, рахмат баардыгына. Бул бокс залында 300гө жакын өспүрүм тарбияланат. Алардын жакшы шартта машыгуусу үчүн ушундай жабдыктар керек болгон. Эми баары ойдогудай болгонуна балдар кубанууда. Дагы бир жакшы кабар болуп, ийгилик жараткан жаш мушкерлерге бүгүн спорт чебери наамы ыйгарылды. Келечек ээлерин Альянс Алтын компаниясынын өкүлдөрү жана бокс федерациясынын Таластагы президенти куттуктап, төш белгилерди тапшырды. Эки жолу финалист болдум республикадан. Келечекте дүйнөлүк чемпионаттарга катышып, орун алгым келет. Кыргыздын желегин желбиретим келет. Олимпиаданы утам буюрса. Анан проф бойго өткүм келет. Билсеңиздер, өспүрүм балдарды чогулткан бул мектептен мурда өрт чыгып, жараксыз абалга келген. Ошондо да Альянс Алтын компаниясы спортко кызыккан Талас жаштарынын келечегин ойлоп, имаратты жаңыртууга жардам берген. Ошондой эле спорттук жабдыктар менен камсыздаган. Андан бери да кол үзбөй, жакындан көмөк көрсөтүүнү улантууда. Жаштар биздин келечек, спортту биздин жаштарды келечек үчүн дайыма колдоп келебиз жана колдой беребиз. Биздин Таластын балдарындагы азыр дагы жетишип келатат. Мынакей дүйнөлүк, Азиядан призерлор бар, мастерлер бар, чыгып атат. Мынакей Кудай буйруса, Кыргызстандын намысын коргон жакшы спортчулар чыгат деген үмүттөбүз. Альянс Алтын компаниясынын өкүлдөрү жана бокс федерациясынын президенти мындан арыда машыктыруучулар менен чогуу иш алып барып, Таластагы боксту биргеликте өнүктүрүү зарылдыгын белгилешти. Эске салсак, жер үй кенин иштеткен Альянс Алтын компаниясы бир эле спорт эмес, облустун бардык тармагына салым кошуп, шарттарды жакшыртууга жардам берип келүүдө.